Ömür Nazım buyakka turgu. Бул жак бул алыскы туугандарыныкы вообще-то. Бияқта да чоң семьяда. Батпай турушат бияк. Бияқта Биякта үй жок. ошо эме кандай болсо да батырып калктардын ачып бизди эметип атат. Бардык сиздерге чоң рахматымды айтам. Биринчиден консулство ушунчалык чоң жардам берди бул жерде. Биз менен 2 күн 3 күн талаалап жүрдүк. Диаспораларга да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу элдердин атынан келип аткан сиздерге чоң рахмат. Бизди ушундай кыйналган убакта колдоп жардам бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Сиздерге Аллах өзү жардам берсин. Базардан чыган жигиттер мына Алик жайнактар бүгүн акча топтоп мына сиздерге жардам берип кал деп эме алышты да. Консулга келишип азырда бир эмени жөнөттүк. Кыргызстангачы, груз 200-ничи. Ошол убакта бүтүрүп балдар менен, артист балдар менен. Азыр ошол бияка айтып калдым, анан келип сиздерге да жардам беребиз дедик да. Мына 100 000 теңгени эме алып, биздин колубуздан базарда мекендештер ошол ыраазычылык Колсун. ошо базарда неме мекендештерди ошо базарда ыраазычылык айтып койгон. Бардык мекендештерибизге рахмат, сиздерге чоң ыраазычылык бизден. Баарыңарга рахмат. Эми Кыргызстандык агаларыбызга, мекендештерибизге рахмет, посольствого рахмет. Кыргызыбызды кыргызсың деп колдогоnuна рахмет. Абдан ыраазы болдум. анан неме эми сиздер будущий эме неме кылбай ошо Кыргызстанга барып өзүңүздөр деле азыр шүгүрлүү болуп калды. Кыргызстандан жакшы жумуштарды неме кылып ошол жактан да неме кылыңыздар. Бул жерде неме көрбөчү. Бурдастырга тала деген тала. Бул жерде азыр эл көп, барганда нерсе бар. Ошо Кыргызстанга барып неме кылсаңар деле. Азыр Кыргызстанда деле жакшылык болуп калбадыбы, туурабы? Ошо Кыргызстанга барып документация боюнча документтер нормальный да? Бул баланыкы ошол дээсиң азыр. Алыстын мекендеш алыстын Будайынан жакыны саманы дейт да. Кыргызстанда ham Кудайга шүгүр болуп калган. Бул жакта жүргөн ушул акчаны будан көп жер тапсак болот айылданчы. Барыңыздар Кыргызстан иншалла. Айкелер, эжелер бизди ошончо башка мамлекетте жүрсөк дагы колдоп кармап. Эми баягы туулган жериң топурак алдым дейт го. Кыйналбай ошо өзүңүз мекенге барып иштесеңер деле ошо акчаны табасыңар.